Вице-премьер Акрам Мадумаров жана мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы полковник Уларбек Шаршеев Тажикстан менен чектеш аймактагы ок атуушудан жаракат алган жоокерлерден кабар алды. Эске сала кетсек, кечээ 8-майда кыргыз-тажик чек арасынын аймагындагы жашоочулар жер талашып, жаңжалдаша кетишкен. Тажикстандын УКМКсынын чек ара аскерлери күтүүсүздөн кыргыз чек арачыларын жана жарандарын көздөй ок чыгарып, анын кесепетинен 3 аскер жана 1 тургун жаракат алган. Баткен облустук ооруканасына жаткырылган жоокерлердин экөөнө операция жасалып, бирөөнүн жаратын тазалашкан. Чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев алардын тезирээк сакайып кетишин каалап, мекеме аскерлердин ден соолугун калыбына келтирүү үчүн бардык аракеттерди көрүп, жардам бере турганын билдирген. Төрага жоокерлердин абалы боюнча дарыгерлерден маалымат алып жатып, биз чек арачыларыбыздан жардам аябайбыз. Сиздер эң башкысы аларды катарга кошуп бериңиздер, деп суранганы айтылат. Бүгүн Бишкектен келген медициналык топ оор жаракат алган жоокерлерди дарылоо боюнча консилиум өткөрө турганы кошумчаланды. Өкмөттүн маалыматы боюнча вице-премьер Акрам Мадумаров аскерлерге сакайып кетишин каалап, мамлекет тарабынан тиешелүү жардам көрсөтүлөөрүн белгилеген. Иш сапардын жүрүшүндө вице-премьер укук коргоо жана жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү менен аймактагы кырдаалды турукташтыруу боюнча ыкчам кеңешме өткөрүп, бир катар тапшырмаларды берген. Мындан тышкары мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демократиялоо боюнча жумушчу топтордун мындан аркы ишмердүүлүгүнө тийиштүү иштер милдеттендирилген. Жол салсаң да жейсиң, үй салсаң да жейсиң. Реп аткаруучу Бегиштин саясатчыларга арналган эмгеги жарык көрдү. Реп аткаруучу Бегиштин саясат деген аталыштагы жаңы эмгеги жарык көрдү. Анда өлкөдөгү чек ара маселеси, медицина кызматкерлеринин абалы, коррупция, айтор көйгөйлүү маселелер айтылат. Өр элдин үнүн таамай чагылдырыптыр, деп жакшы колдоого алынууда. Супер Чекит KG порталы репер менен байланышып чыгарманын жаралышы тууралуу сурады. Акыркы кезде кайсы социалдык баракчага кирбейин, элдин кыйналып жатканын көрөм. Учурдагы окуя абалды ого бетер курчутуп салды. Ошонун баарын ойлонуп, кайгы басып отуруп, 2 сааттын ичинде ырдын сөзүн жаздым. Андан соң кандай кылып чыгаруу керектигин идеяны ойлоп чыктым. Эртеси күнү үн жаздырып, бир күндө клипти тарттык. Клипке белгилүү блогер Болот Ибрагимов тартылса жакшы болмок деп ойлонуп, Instagram аркылуу жазып сунуштадым. Ал ырды угуп, жактырып тартылууга макулдугун берди. Клипти ишке ашырууда эң оору мотоциклди табуу болду. Мотоцикл саткан кыргыз байкелерге канча салып сурадым. Мага кызыгы жок, андайдын мага кереги жок деп болбой жатышты. Акыры Токмокто автомектепте иштеген Володя деген мырзанын мотоциклин таптык. Ага чалып клиптин идеясын айтсам дароо эле, бекер алып каалаганча тартсаң болот, мен патриотмун да, мындай нерселерди колдойм деп маселе жаратпай берип койду. Анвар Халмурзаев деген кичинекей кезден билген таанышым бар, ошол клипти тартты, деп билдирди Бегиш. Алма жеп көрбөгөн автомат акын, Жеңишбек Жумакадыр тууралуу 6 факт. Бүгүн белгилүү төкмө акын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Жеңишбек Жумакадырдын туулган күнү. Алдына эч кимди салдырбаган ак таңдай акын, көптөгөн кыргыз-казак маданий иш-чараларынын көркүн ачкан инсан 43 жашка толду. Спутник Кыргызстан маалымат агенттиги акындын туулган күнү менен куттуктап, ал жөнүндө кызыктуу фактыларды сунуштайт. Атадан эрте ажыраган. Жеңишбек Жумакадыр 1977 жылы 9-майда Нарын районундагы Эмгекчил айылында жарык дүйнөгө келген. 7 жашында атасынан ажырап, устачылык менен алектенген чоң атасынын колунда тарбияланган. Ал мектепте окуп жүргөн кезинде эле ыр жазып, ийримдерге катышып чыгармачылыкка жакын өскөн. 9-класста аяктагандан кийин үйүндөгүлөр Нарын шаарындагы кесиптик техникалык училищеге алып келип тапшырткан. 15 жашында эле театрда иштеп, жаш студент Нарын театрында иштеген Табылды Актанов, Күмөндөр Абылов, Керезбек Тургуналиевтерге суктанып жүрүп, аталган жайга барган. Аларга ырдап берип, актёрдук өнөрүн көргөзүп, театрга жумушка алынган. Ошентип 15 жашында СССРдин эл артисти Капар Медетбеков, Кыргыз Республикасынын эл артисттери Сейитказы Андабеков, Бакирдин Алиев өңдүү залкарлардан таалим алып, аймактарга гастролго чыга баштайт. Залкарлардын шакирти. Болчоктогу атактуу ак таңдай акындын төкмөлүк өнөрүн алгач сахналаштары сынакта байкап калып, аны уккан театр жетекчилиги 1 айдан соң Жеңишбекти Борбор калаага айтышка жөнөтөт. Анда жаш талант тушоосу кесилген жарышта эле баш байгеге ээ болот. Кийинки сынактарда да байгелүү орундарга татып, төкмөлөрдүн арасында комузу жок ырдаган жоо акын катары бат эле таанылган. Чыгармачылыгында Ашыралы Айталиев, Эстебес Турсуналиев, Туганбай Абдиев, Замирбек Усенбаевтан сабак алып, устат тутуп,
кийинчерээк эл алдына комуз менен чыга баштаган. Автомат акын бир топ кыргыз казак айтыштарынын жеңүүчүсү. Азыркы акындардын көбүн алдына чыгарбайт. Туаса талант ээси 27 жылдан бери сахнада курт сөзү, сатиралуу тамашасы жана кемеңгерлиги менен калайык калктын кубулуна толуп, автомат лакап атка конгон. Анан Алы Туткучев, Азамат Болгонбаев, Идирис Айтибаев сыяктуу бир топ акынды таптаган. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Москвадагы Шепкин атындагы театралдык жогорку окуу жайын 2001-жылы ийгиликтүү бүтүргөн. Андыктан актерлук өнөрү да күч. 30га жакын өкүл баласы бар. Жеңишбек Жумакадыр 17 жашында үй бүлө куруп, болочоктогу келинчеги менен 3 күндөй эле сүйлөшүп баш кошкон. Жубайлар 3 кууз 2 улду тарбиялап өстүргөн. Улуу кызы Таласка турмушка чыккан. Мындан сырткары 30га жакын жаш түгөйлөрдүн өкүл атасы. Сергек жашоо мүнөзүн. Төкмө акын жаштайынан спортко жакын өскөн. Мектепте, жогорку окуу жайда билим алган кезинде көп мушташка жакын болгондугун жашырбайт. Москвада окуп жүргөндө таеквондо менен машыгып калса, азыр өз алдынча машыгуу менен гана алектенет. Эң кызыгы акын өмүрүндө бир да алма жеп көргөн эмес, жей албайт дагы экен. Ат башы районунун акиминин айтымында, Ачак Айыңды айылында коронавирус жуктуруу алгандардын дээрлик бардыгы айыгып калганда, жамандыкка Бишкектен барган 4 кишиден COVID-19 табылган. 9 майда Ат башы районундагы Ачак Айыңды айылынын тургундары коронавируска байланыштуу нааразычылык акциясын уюштурушту. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине жергиликтүү тургундар кабарлады. Чогулган элдин видеосу Короче Telegram каналына жарыяланган. Жергиликтүү тургундардын айтымында, айылга коюлган блокпосттор чарба иштерин бүтүрүүгө тоскоолдук жаратууда. Айылдагылардын нааразы болгону коронавирус эмнегедир биздин айылдан эле чыгып жатат. Коронавирус табылган адам менен байланышта болгон болбогондугун баарынан анализ алып, ооруканага жаткырышууда. Блокпосттор да алынбай, айыл чарба иштерине тоскоолдук жаратууда, деди атын атуудан баш тарткан айыл тургуну. Ачак Айыңдыда эл чогулуп жыйналыш өткөнү Ат башы районунун акими Нурбек Сатаров тастыктап, нааразы болгон тургундар менен жолукканын билдирди. Анын айтымында нааразычылык акциясына 50-60 киши чогулган, бирок жыйналыш көпкө созулган эмес, элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин тарап кетишкен. Ачак Айыңды айылында 30дан ашуун кишиден коронавирус табылган. Бирок көбү айыгып чыккандан кийин бул айылда бир адам каза болуп, ага Бишкектен кыздар балдары болуп 8 киши келишкен. 8-инин бири нарындан барыптыр. Кийин ал адамдан коронавирус чыгат. Мындан улам аны менен байланышта болгондорду да текшергенде Бишкектен келген үчөөнүн COVID-19 чыккан. Башка үй бүлө мүчөлөрүнүн анализи таза деп көрсөткөн. Жамандыкка бул үйдө 20дай киши жүрүптүр. Мындан улам бейтаптар менен байланышта болгондун баарын мобилдик топтор барып үймө-үй кыдырып анализ алышкан. Ошол себептен жергиликтүү тургундар баарыбыздан анализ алып жатышат деп бызы чууга түшүүдө. Баарына түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Чогулушта айылдагы блокпостторду алып бергиле деп суранышты. Өзгөчө абал 11 майда бүтөөрүн айтып, ага чейин тартипти сактап берүүсүн өтүндүк, деди Сатаров. Сатаров Ачак Айыңдыдагы коронавирус жуктургандардын көбү айыгып чыкканын айтып, учурда ооруканада аталган айылдан 4 бейтап дарыланып жатканын кошумчалады. Эске салсак, Ат башы району өлкөдө коронавирус көп катталып жаткан аймак болду. Аталган аймакта 76 адамдан коронавирус табылган. 4 жылга созулган кандуу салгылашуулардан кийин Советтер Союзунун аскерлери 1945-жылы 16 апрелде Берлин шаарын басып алуу операциясын баштаган. Нацисттик Германия СССРге 1941-жылы июнь айында кол салып, миллиондогон аскерлер жана жайкын тургундар мүрт кеткен. Бирок советтик аскерлер Берлинге жетип барганда Гитлердин армиясы алысырап бүткөн эле. Туш тарапка чачыраган нацисттик Германиянын аскерлери чыгыш жана түштүк тараптан операциясын баштаган советтик армиянын чабуулуна туруштук бере алган эмес. Германиянын баш калаасы Берлинде 1,5 миллион советтик аскер курчоого алган. Бул Экинчи дүйнөлүк согуштун Европадагы акыркы ири аскердик операциясы болуп калды. Адольф Гитлер Берлинден чыгып кетүүдөн баш тартып, акыркы күндөрүн шаардын борборундагы Фюрер бункер аттуу бункерде жашаган. Гитлер эл алдына акыркы жолу 1945-жылы 20 апрелде туулган күнүндө 56 жашка толгондо чыккан. Ал шаарды коргоп жаткандарга медаль ыйгарган болчу. Ошол күнү Советтер Союзунун армиясы Берлиндин борборун артиллериялык аткылоого алган. Шаар 23 апрелде толугу менен курчоого алынган.
Нацисттик күчтөр Советтер Союзунун аскерлерин токтото алган эмес. 1945-жылы 30 апрелде Гитлер өзүн өзү атып өлтүргөн. Бир күн мурун эле ал Ева Браунга үйлөнгөн эле. Алардын сөөгү бункерге жакын жерде өрттөлгөн. Ошондон көп өтпөй советтик күчтөрү нацисттик Германиянын парламенти Гитлердин бийлигинин символу Рейхстаг имаратын колго алып, аскерлердин бири СССРдин туусун илген. Бул тарыхтагы эң белгилүү сүрөттөрдүн бири болуп калды. Берлин шаары 2-майда расмий түрдө багынган, бирок Европадагы салгылашуулар 8-майга чейин уланган. Аба соккулары жана согуштан улам Берлин толугу менен талкаланган. Совет аскерлери жергиликтүү тургундарга нан жана башка керектүү азык-түлүктөрдү тараткан. Бирок айрымдары жайкын тургундарды тоноп, зомбулукка барганы да айтылып келет. Берлинди анти-гитлердик коалицияга кирген күчтөр көзөмөлүнө алган. Жергиликтүү тургундар урандыларды тазалап, бир нече айдан кийин АКШ, Британия жана СССРдин лидерлери Берлинден 20 чакырым аралыктагы Потсдам шаарында чогулуп, тынчтык келишимин талкуулашкан.